Opportunities are unlimited, be it culture or education, even films. I could not speak. Am I going too long? Yeah. Okay. Can I translate? Sure. Sorry. Нәрселерді айтып кеткенмін, азыр сіз де айтып атат. Ошардың биринчи вице-мэр экен, кайра эле мен ушул сөздөрүмдү мэргенин өзүнө жеткирет деп ишенем деп айтып атат да. Бул жерде негизинен маданий иш-чараларга басым жасагым келет дейт да. Биз айтып койсоңуз дейт, маданий иш-чараларды өткөргөнгө, маданий иш-чараларды жасаганга ушул жерде биз даярбыз дейт да. Кандайдыр салым кошконго, уюштурганга биз даярбыз. Ошону сөз айтып барсаңыз дейт. Анан өзүнүн техникалык обменная программасын айтып кетти, алмаштыруу программасын. Ошол программа боюнча дагы маалымат бергим келет сиздин өзүңүзгө дейт. Ошол программа бар. Программа боюнча айтты, анан жада калса мына фильмдер боюнча айтып кетти да. Бул башта келгенде дагы айтып өткөн болчу Элчи мырза. Фильмдерди тартууга, фильмдерди ушул жерде өнүктүрүүгө дагы жаратылыш аябай кооз деп басым жасап кеткен да. Ошону дагы бир жолу айтып кетип атат. Ушундай маданий иш-чараларды өткөргөнгө, уюштурганга биз аябай ынтызарбыз, даярбыз дейт агай. Азыр мындан баштагысына билбей калып кетти. Агай айтты да, биз кызматташтыкка аябай куштарбыз деп колун көрсөтүп атпайбы? Бир эле алакандан үн чыкпайт дейт го бизде. Ошол эки жактан үн чыккандан кийин кол чабылот, ошондой үн чыгат да. Эки жактан кызматташтык болсо биздики үзүрү жакшыраак болот эле деген нерсени айтты. I'm requesting the Osh government should also, for example, you have VAT, value-added tax, or the local taxes. If you were to give them a tax benefit, we will be able to invite more of them. Okay, can I translate first? Okay, sure. Агай айтып атат, Элчи мырза айтып атат, биз мугалим катары агай деп келинге жүрөбүз. Элчи мырзанын айтып атканы бул жерде ушул кинонун тартылганына бул чоң инвестиция келди деп атат да. Себеби дегенде 5000ден ашык адам учуп келди дейт. Бул биринчиден сиздердин авиа каттамдарыңыздарга болгон салым болду дейт. Экинчиден сиздердин мейманканаңыздардын кызматтыгынан пайдаланды, алар ошол жерде турду дейт. Тамактанды, ар түрдүү тамак ашканаларыңыздардан, кафелериңиздерден тамактанды, ал жерге да пайда келтирди дейт да. Алар 3 айдан ашык ушул жерде кармалды. Бул деген чоң бир сиздерге экономикаңыздарга болгон салым болду деп ойлойм дейт. Бирок бир сиздерден сураныч айтып атат, мисалы үчүн айтып кетсек, жергиликтүүлөрдүн эмесинен салыгынан, бул алардын салыгы өзгөчөрөөк да эми, башка жактан келген. Ошол салыкты бизге башкачараак тарифте кылып берсеңиздер, жакшыраак карап берсеңиздер деп айтып атат да. Себеби дегенде ушунча адамдын келип кайра дагы акча коротуп, анан кийин салык маселесине келгенде бир аз маселелер жаралганын айтат. Армениянын, Азербайжанды, Болгарияны айтып кетти да, мисалы үчүн. Ошол жерде деле биздин кинолор тартылат дейт. Себебинде Балыс деген базарынын эмесине окшошуп кетет, имараттары, көрүнүштөрү окшошуп кеткен үчүн ошол жерде тартылган кинолор бар дейт да. Бирок булар ошолор менен жергиликтүү аталган мамлекеттердин жергиликтүү администрациясы менен, башчылары менен сүйлөшүп, аларга салык боюнча жеңилдетүүлөрдү киргиздирип берипти да. Ошондуктан ал жакта көбүрөөк тартылат дейт. Бирок бул биринчи кадам. Эгерде сиздерден дагы биз тарапка болгон биринчи кадам жасалып, биздин ушу салык маселебизди карап берсеңиздер дейт. Мен ишенем, мындан дагы көбүрөөк адамдар келип, мындан да көбүрөөк кинолор тартыларына ишенем дейт. I guess in the month of March 2019. 2019 февраль айында мен биринчи жолу Кыргызстанга келип, андан кийин февраль айында аябай суук болуп, Карабастан нарын жергесин барып көрүп катышып келгемин дейт. Андан кийин сиздердин Ош шаарыңыздарга да келгемин. Бул марттын 2019-жылдын март айы болчу дейт. Бүгүн бери тармагында студенттер ушул жерде окуганга байланыштуу бизде ушул Индиядагы университеттер менен Ош шаарындагы университеттин ортосундагы бир башка бир байланыштарды түзүп, ушу мобилдүүлүк саясатын жүргүзсөк деген сунуш бар эле. Анан кече сиздер ушул агро семинар өткөрдүңүздөр, мына Чабахар порту боюнча жакшы бир маалыматтарды бердиңиздер.
ошол боюнча биз кабарбыз, ошону биз толук кандуу колдойбуз. Бул жерде мен ойлойм биздин ишкерлерибиз менен ушу Индиядан келген ушул жерге бир өзүбүз мындай көз салып инвестиция кылам деген ишкерлердин ортосунда бир жаңы бир көпүрө салынат деп сизге мындай ишенич менен айтып кетем. Анткени сиз баягы жана белгилеп кеттиңиз. Ош шаары бул улуу жибек жолунда турган шаар. Ошол биздин соода сатык караваныбыз Индиядан, Кытайдан башталып ушу Европага чейин кетип бараткан ошо 3 жолдун бири Ош шаары менен өтөт. Ошого мен кошулат элем сиз менен. Ушул агро семинарга окшогон ярмаркалар, форумдар ушу тез өткөрүлүп, ушу бул жерде эмес, ушу Индияда дагы өткөрүүгө мен сизге бир сунуш катары берип кетем. Индиянын элчиси менен бүгүн биз жолугушуу жүргүздүк. Ошол жолугушуунун негизги максаттары ошол Индия мамлекети менен Ош шаарында болгон ар тармактуу мамилелерди түзүү. Бул жерде негизги басым салып Индиянын элчиси мырза өзү мына киноиндустрияга катуу мындай көңүл буруңуздар деп, биз ошол киноиндустрия боюнча биз бул жерге мындай ири долбоорлорду алып келип, ошол боюнча өзүбүздүн ишибизди жүргүзөбүз деген мындай тилегин айтып кетти. Биз ага толугу менен макул болдук. Андан сырткары мына билим берүү тармагында бизде Индиянын 1500ге жакын студенттер окушат. Алардын биз ошол азыркы күндө абалын сурап, кандай шартта жашап, коопсуздук боюнча да маселе көтөрүлдү. Биз ишенүү менен айтып кеттик. Бизге ар бир студент, ошол четтен келген студенттин коопсуздугу жана аларга шарт түзүү биздин биринчи маселелердин бири деп белгилеп кеттик. Андан кийин биздин ушул кечеги күнү агро семинар өттү. Ошо Индиянын элчиси өзү келип катышып, ошо семинарда бир топ ишкерлер отуруп презентацияларды көрүп, ошол жердин негизги максаты бул жерде жаңы Индияда бир порттун бир логистикалык борбору ачылыптыр. Ошого ушу биздин ишкерлерди чакырып, ошол боюнча мындай улуу жибек жолундагы жанагы соода саттыкты кайра жандандыруу максатында жүргүзүлгөн. Ошол боюнча дагы биз сунуш бердик. Мындан ары да көп ярмаркалар болобу, бизнес форумдар болобу, ошолорду Ош шаарында эмес, ушу Индия мамлекетинде башка шаарларында өткөрүүгө биз сунуштарыбызды бердик. Туризм боюнча сүйлөшүлдү. Туризм боюнча булардын максаты ошол аябай биздин жаратылышыбызга мындай катуу көңүл буруп, ушундай сыймыктануу менен бизге айтып беришти. Эмнеге биз башка жерлерге барып, жүрүп, ошол жерде мындай жаратылышты мындай көрбөй, жөндөн жөн ошо туризмде ошол жерлерге эле мындай чакыруу негизинде чакырып жүрөбүз дейт. Биз Кыргызстанга дейт болгон күчүбүздү кошуп, ошол туризм багытында ошол мындай жакшы бир долбоорлорду иш жүзүнө ашырсак деген алардын сунушун берип, биз айттык, биз ар дайым даярбыз. Ош шаары сиздерге белгилүү болгондой дедик, мына Фергана өрөөнүндө жайгашып, мына Тянь-Шань тоолору могул жерде жакын дедик. Кандай бир туризмда бөлүнүп кеткен да, жанагы өзүнүн секторуначы, ошо кандай туризмдин түрлөрү болбосун биз ошолорду колдоого даярбыз деп сунуш бердик.